Ассаламу алейкум, кутмандуу күнүңүздөр менен. Кайрадан эле биз Ашимов Анварбек. Бүгүнкү күндө өтө актуалдуу тема, бул ар дайым эле актуалдуу тема болуп келет. 23 февраль менен 8 марты эркектердин күнү жана аялдардын күнү болуп эсептелинет. Бизди Алла субхана таала жараткан, ар бир уктап тургандан кийин таң аткан. Бул сиз менен биз үчүн өтө чоң бир бакыт, чоң майрам болуп эсептелинет. Эркекпи, аялбы айырмасы жок. Ал эми өзүбүздүн эле жашообузга ой жүгүртүп көрсөк, бизден кийин мурункуларга Бишкек Баатыр, Солтоо, Tagay би, Алымбек Датка алардын баардыгы эч кандай бул эркектердин күнү деп белгилеп, мындай бир майрамдап шаан шөкөт өткөзгөн эмес. Себеби эмнеге десек, исрафтан алыс болгон эң алгачкысы. Эгерде ошолордун учурунда болот 23 февраль деп эркектердин күнү деп болгондо мындай белгилегенде майрамдамак беле деген суроого жооп бере турган болсок, мен жок деп өзүмдүн оюмду так айта алат элем. Эмнеге десек, көрсө сиз менен бизге караганда биздин ата бабаларыбыз 1000 эсе мындай акылдуураак болгон да. Анан жашоосунда мындай пайдалуу азыктарды жеген себептүү алардын аң сезимдери, алардын жүрүш туруштары, алардын ой жүгүртүүлөрү, алардын ыймандары өтө курч, бекем болгон. Ал эми 8 март жөнүндө айта турган болсок, Курманжан Датка же Айчүрөк же ушундай башка бирөөлөр, баатыр энелерибиз, Зууракан Кайназарова, алардын баардыгы бул майрамды майрамдаган эмес. Эмнеге дей турган болсок, алардын учурунда болсо майрамдамак беле дегене жок. Алар дагы өтө ыймандуу болушкан, өздөрүнүн жолдошторуна, биздин ата-бабаларыбызга баш ийишкен да. Жана аялдардын күнү деп бир күндү белгилеген эмес. Анткени аларды ар дайым ата-бабаларыбыз сыйлап турган. Эне, ар бир аял заты бул эне да. Эне бул сый, урматка татыктуу зат. Ар дайым сиздер, ар бир күн сиздер үчүн майрам болуш керек. Сиз өзүңүздөрдүн мындай ички рухуңуздарды ошол нерсеге алып келишиңиздер керек. Ар бир күндү майрам сыяктуу кылып өткөзөм деп маанайыңыздарды көтөрүп, ошондо гана бактылуу жашай аласыздар. Эми ал баатыр энелерибиздин учурунда ушул бир белгини белгилеп же 8 март болгондо майрамдамак беле дей турган болсок, алар жок майрамдабайт болчу деп так айта алам. Эмнеге дей турган болсок, алар сиз менен биздин азыркы заманга окшоп, азыркы замандын аял заттарына окшоп чапташкан кийим кийген эмес. Алар ар дайым ыйманга бекем болуп, чач баштарын башка эркектерге көрсөтүп албайм деп Кудайдан коркуп жүрүшкөн. Кудайдан корккон адам таква деп эсептелинет. Таква адамдар булар албетте Аллахтын чоң сыйлыктарына акыретте ээ болот. Ушул ойду айтайын дедим. Дагы көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.